Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Борбордуу Азия мамлекеттериндеги коомчулуктун өкүлдөрү. Силерге белгилүү болгондой, 2024-жылы 22-синен 24-октябрда Россия Федерациясынын Казан шаарында БРИКСтин 16-чы саммити болгон. Ал саммитте дүйнөдөгү кырдаал боюнча, БРИКСтин келечектеги ролу боюнча, БРИКСке кирген мамлекеттердин ортосундагы экономикалык байланыштар, саясий байланыштар боюнча сөз болуп, Путин башында туруп аябагандай 100дан ашуун пункттан турган резолюция кабыл алган. Мен ошол саммиттин ишине катышып, 3 күн бою саммиттин келген журналисттер менен чогуу болгон элем. Эми мына өзүңүздөр белгилүү Бразилиянын Рио-де шаарында 6-7 июлда БРИКСтин 17-чи саммити өз ишин баштап жатат. Мына бүгүн башталып атат. Ошол саммитке да мен Кыргызстандын атынан, Кыргызстан эле эмес, Борбордуу Азия мамлекеттеринде коомчулуктун атынан келип катышып атам. Азыр саммит жаңы эле башталган атат. Саммиттин эң чоң бүгүнкү 2 күн болгондо, бүгүнкү эң чоң күн тартиби бул дүйнөдөгү кырдаалды жакшыртуу, айрыкча Палестина менен Израилдин ортосундагы тынчтыкты калыбына келтирүү боюнча, Россия менен Украинанын ортосунда тынчтыкты калыбына келтирүү боюнча, Кытай Эл Республикасы менен Бразилиянын өзүнчө мирный тынчтык планы бар экен. Мына ошону талкуулай турган болду да. Мына ошол планда кандай кылыш керек, конференцияларды өткөрүш керек, эки өлкөнүн ортосунда болуп жаткан согуштарды токтотуу боюнча өзлөрүнүн бир сунуштарын берет да. Андан тышкары бүгүнкү эң чоң маселелердин бири ошол курчап турган чөйрөнү калыбына келтирүү боюнча, булгануудан сактоо боюнча БРИКСтин ролу жөнүндө да сөз болот. Анан БРИКСтин жаңы валютасын иштеп чыгуу боюнча, резервный фонд иштеп чыгуу боюнча да сөздөр болот. Кыскача ушундай.